Саламатсыздарбы, назарыңыздарда өзөктүү маселе программасы, студияда Нуржан Ташполотова. Саналуу күндөрдөн кийин мектеп окуучулары үчүн эң маанилүү күн болгон 1-сентябрь күнү. Жаңы окуу жылдын башталышы ага карата даярдык тууралуу сөз кылуу максатында бүгүн биз студиябызга Билим берүү жана илим министрлигинин мектепке чейинки, мектеп жашындагы жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын башчысы Марат Усеналиевди чакырганбыз. Саламатсызбы, Марат агай? Марат Жолдушбекович, жогоруда айтылгандай, саналуу күндөрдөн кийин мына мектептер ачылып 1-сентябрь болуп окуу жылы башталат. Быйыл канча жаңы мектеп колдонууга берилген турат? Эң башында ушу айтып кетким келет, ушу бизде билим берүү тармакта жаңы жылыбыз ушу сентябрда башталат. Ошо менин коллегаларымды куттуктап кетким келет. Эми мынакей быйыл Кудай буйруса жакын арада ошо жаңы окуу жыл башталат. Быйыл Кыргызстан боюнча 2236 мектеп тосуп алат окуучуларыбызды. 1.127.000ден ашык окуучуларыбыз мектепке келет. Мунун ичинде биринчи класска барчу окуучуларыбыз мынакей 121.000 окуучубуз барат. Кудай буйруса мектептеки биз муга дагы аябай толкундан даярданып атабыз. Эми эң негизги айтып кетсек, мынакей 2010 жылдан баштап 2016 жылга чейин 309 билим берүү имарат салынган. Бул мектептер, мектепке кошумча спортзал салынып. Бул мен ойлойм эң чоң көйгөйлүү маселе чечилип атат деп. Себеп мынакей 10 жылга чейин, 16 жылга чейин 88% мектеп менен баарын камсыз кылып атканбыз. Мектепке барчу окуучуларды бүгүнкү күнгө бул 98ге чыгып атат пайызга. Эми кээрлер оору шарт менен өтө көйгөйлүү маселе менен мектепке барбай калып атат. Биз муга бүгүн даярдабыз. Мен эң негизи башынан айтып кетким келет, мектепке чейинки билим берүү тармагынан айткым келет. Мынакей 73.480 сааттык менен камсыз кылып атсак, бүгүнкү күнгө 137.000 окуучуларды кабыл алып атабыз. Муну эң айтып кетким келет. Мынакей акыркы 5 жылдын ичинде башкы прокуратура менен, госимущество менен 200 бала бакча кайрылып берди өкмөткө. Мунун ичинен ремонтту биз кылып атабыз. Бүгүнкү пайызыбыз мынакей 20%га чейин камсыз кылып атабыз бала бакча менен. Калганын жана кылбагандай 480 сааттык программа менен 1-класска даярдыкты көрүп атабыз. Бул да бир жакшы жөрөлгө, мектепке чейинки стандарт иштелип чыккан. Мындан тышкары эми айтып кетким келет, жана айтпадым, 1-сентябрга Кудай буйруса мынакей 15 мектеп тапшырылып атат, кабыл алып атат, жаңы 15 мектеп. Жылдын аягына чейин дагы Кудай буйруса бир 60 мектеп салынып бүтөт. Бул жанакы көрсөткүч 98%га жетишкендигибиз. Мындан сырткары эмне жаңылыктар болуп атат десек, мынакей башталгыч класстын стандарттары иштелип чыгып атат. Бүгүнкү замандын эң талабы бул компьютер менен, интернет менен байланыштыруу. Бүгүнкү күнгө мынакей 1-сентябрга биз 700 ашыктан мектепти интернетке кошуп атабыз, интернетке кошуп атабыз. Бул себеп мурун дагы бар болчу бизде. Ушу 1,5 миңдей мектебиз интернетке кошулган. Мунун үстүнөн жумуш алып баратабыз. 303 китеп электрондук түрүндө чыккан, ушу базага чыгат, муну көрсөтөбүз. Мындан сырткары 1-сентябрда 60 электронный библиотека менен 60 мектепти камсыз кылып атабыз. Ар бир райондун борборунда. Бул 20 компьютер, 4 ноутбук, атайын дептерлер, серверге мынакей электрондук китептер чыккан, мугалимдердин дидактика материалдары чыккан. Мунун үстүнө өзүнчө жумуш алып барылып атат. Бул эми Бишкек шаарында элеби, ушул эле? Жок, Кыргызстан боюнча. Кыргызстан боюнча Айстим деген фирма усуткан. Албетте бийик тоо жакка жетпесе да, райондун борборунда бардыгында интернетте иштөө болот. Эми биякта бир маселе чыгып атат, сиз суроошо бере албай атасыз, ошу акча топтогон 1-класс кабыл алуу маселе деп. Бул эң негизги көйгөйлүү маселе, бул 2, 3, 4 шаарда эле болуп атат. Бул 2 борбордо, Бишкек менен Ошто, Жалал Абадта болуп атат, чоң шаарларда, Баткен шаарында, Каракол шаарында болуп атат. Эмне себептен? Муну баягы башка жактан изилдеп чыкса, эми ички миграция келип атат. Албетте бул мойнубуздан албайбыз. Сөзсүз ар бир бала конституция жагынан өзүнүн укугу бар, окуу деген. Бир дагы бала калбайт сыртта, муну окутуп атабыз. Эми акча чогултуу боюнча бул маселе мынакей министр ошо 2 шаарда, Ошто, Бишкекте директорлор менен жолугуп туруп, буйрук чыгарып туруп тыюу салынган. Таптакыр акча чогултууга. Таптакыр тыюу салынган. Эми
таптакыр салынган десе телекөрүүчүлөр айтып атат, чогултуп атпайбы? Албетте, камкорлук кеңеш. Камкорлук кеңеште ким? Ата-эне. Ата-энеден төрайым, төрага турат. Мектеп менен кандай байланышы бар билбейбиз. Бирок ушуну ата-эне ар бир инсан өзүнөн баштап туруп бербесе, ошону бир күрөшкө келет элек. Көп эле ата-эне келип атат, мен такайлай айтам. Келгенде чара көрүңүз, көрөлүк, жазыгын сарыкса, мойнуна коюп бериңиз десе, ачык айкын айт десе, ушул менин баламда анан кугунтук калып калат, ушуну айтпай чыгасың. Ар бир инсан негизи өзүнөн башташ керек деген ойдомун мен. Ушул мисалы социалдык тармактарда айтып атышат да, азыр 1-класска киргизүү үчүн шаардын ичиндеги эле мектептер 10-15 миң сомдон баягы директоруна берип, анан каттоо берип. Ушу коррупция менен демек күрөшүү жүрүп атыптыр да. Бул башынан эле жакшы айтып кетиш керек, түз айтып кетиш керек. Берген киши дагы, алган киши дагы өкө тең чоң күнөөгө батып атышат. Бул коррупцияга баткан. Андай маалымат болсо, эми башынан айтып кетиш керек. Ата-энелер ак өргөдө, арча бешикте жашап туруп, менин балам 26 мектепте окуйт эле деп келип берсе албаса, ошондо чыгып атышат. Мына акча алып атат, ошон үчүн албай атат. Ар бир жаран жашаган жеринде территория боюнча мектеби бар. Ошол мектепке тапшырса эле, баары эле оңолмок. Анысы эле мектеп. Бишкектин мектептери бүгүнкү күндө эң социалдык жактан мындай муктаж болуп атышат да. Миграциянын ичинен 300 миңге жетип атышат. Ошон үчүн эгер микроучастоктарды сактасак, бул болбойт эле. Мен ачык эле айтып атам, мынакей эң биринчи коррупцияны баштаган, берип аткан ата-эне, экинчи алып аткан мугалим, үчүнчү экөө тең келип туруп ачык айтышпайт. Эми мектеп формалары тууралуу сөз кылсак, бирдиктүү форма быйыл дагы кабыл алынганбы? Кандай форма менен келет? Эми бул форма жөнүндө баягы так айтып жүрүш керек да. Бирдиктүү форма эмес. Министрлик 2 жыл мурун мынакей татынакай 4 форма стандарттын иштеп чыккан. Ал стандарттын ичинен ар кандай көк, кызыл деген дагы бир 22 түр формасы бар. Ошону ар бир мектеп ата-эне менен бирдикте тандап алабы кандай дейт. Себеп мындай да, мектептин максаты бул билим сапатын көтөрүү. Билим сапаты эң биринчиден баары бир формада турса, башка маселе болбосо, бул чечилчү маселе. Жеке эле окуучуларга эмес, ошол стандарттын ичинен биз мугалимдерге дагы иштеп чыкканбыз. Эми албетте бул форма эмне үчүн айтып атасыз, 4 стандартта өңү башка деген. 4 стандарт мул айтыш керек. Дети бийик тутоодо, алайда же кара колдо, энилчекте мындай двойка болбойт, үстү болбосо тройкасын иштеп чыккан. Плакаттар бар, ар бир мектепте бар, тандап алат. Эми эртөө жок болсо, мынакей 1-сентябрга окууга даярдыкты кыдырып чыктык. Баткен көлдү карасаңар, баягы эле Союздагы татынакай школьный форманы кийип жүрөт. Андан сырткары айтып кетиш керек. Мынакей байкасаңар психология жактан окуу жыл бүтүп атканда 25-inde Бишкек болобу, Ош болобу, бардыгы мурунку Союздун формасын кийип, бантигин тагынып, таптатынакай болуп чыгат. Бул форма, мен ойлойм, ар бир жумушчу, сварщиктин өзүнүн формасы бар, космонавттын өзүнүн формасы бар, окуучунун өзүнүн формасы бар. Бул баягы бир тартипке алып келет. Мисалы, чаба курган эле бир пловецти ошо колуна сварка карматса эмне болот? Денеси күйүп калат да. Окуучунун дагы ошондой формасы. Ал эми тамак аш маселеси 1-класстан 4-класска чейин баягы мурдагыдай эле тамак менен камсыз болот да. Албетте айтып кетиш керек, бул мамлекеттин гарантиясы, 400 миллиондон ашык каражат бөлүнүп атат. Шашки тамак бул бир чай, бир булочка, 1-ден 4-класска чейин. Бирок быйыл мынакей жетишкендиги министрликтин мынакей 700дөн ашык мектеп ызык тамакка кирип атат. Проект менен иштеп атабыз. Дүйнөлүк программа менен, Организация Объединенных Наций деген менен мынакей таптатакка акимдер, жергиликтүү бийлик менен өзүнүн агароту менен мынакей ызык тамакка киргизип атабыз. Муну колдоп атышат, бул кетип атат, Мерсико менен бирдикте. Бул жумуш алып барылып атат. Биздин үмүтүбүз мынакей быйылкы жылды баштап туруп, эмки жылы 1000ден ашык окуучуларды ызык тамакка киргизүү. Муну ата-эне дагы колдоп атат өзү. Себеп эми ар кандай болот экен, турмуш эртең окуучу кетет, анан курсак тоюсу же билим сапатын ала албайт деген. Ошол жакта йодун дагы ойлоп атабыз, ядерный деген. Ошол программада өзүнчө Минздрав, жергиликтүү бийлик, билим берүү тармагында мында жумуш алып барат. Эми китеп менен камсыздоо маселеси кандай чечилип атат? Жаңы китептер менен камсыздалуу же баягы мурунку үлгүдөгү эле китептер менен окугандар? Жаңы китеп дегенде бул эң көйгөйлүү маселе болуп атат. Башынан эле 5-6 жылдан бери китеп деп сүйлөп атабыз. Бирок муну ойлонуш керек. Мамлекет бөлүнгөндөн бери Кыргыз мамлекетинин өзүнүн стандарты иштелип чыккан, өзүбүздүн китептерибиз чыгып атат. Бирок мунун ичинен
чоң жумуш алып баратабыз. Ошо баягы физика, математика так предметтер калып атат. Экини кошкону кайсы дүйнөдө болбосун баарында 4 чыгып атат. Ошондуктан бул жумушту бизде билим берүү академия алып баратат китепти. Жыл сайын мамлекет 100 миллиондон ашык каражат бөлүп берип атат. Дүйнөлүк банк менен иштеп атабыз. Мынакей бүгүнкү стандартта УМК деп коебуз, бир комплект. Окуучунун китеби, окуучунун дептери, мугалимдин дагы дептери чыгып атат, даярдап атабыз. Бул эми мынакей башталгыч классты бүтүп атабыз, алдыга кетип атабыз. Бирок бүгүнкү күнгө мынакей китеп менен камсыз кылуу бизде айтып атабыз 83%. Бул орус мектептер толук кыргыз класстарга камсыз болуп атат. Бирок мунун ичинде дагы бар. Китеп өзүнүн тарыхы менен негизи 3 жылдан кийин билесиз да, бул ремонттон өтөт. Баягы 3 жыл окуучу көтөрөт сумкасын. 5 жылдан кийин бул капремонт өтүш керек китеп. Ал үчүн мынакей миллиондон ашык окуучубуз окуп атат. Мунун үстүндө дагы жумуш алып барып атабыз. Пилот режиминде кандай мамлекетке дагы жардам бериш керек деп, Жайыл районунда баягы ижарага алынган китептер, бул эмне кылып келет экен? Баягы окуп алдым дегенде жакшы мамилеге. Эми китептин ар кандай переплети болот, тендер жарыялап атабыз, жумуш алып барылат. Ал эми мугалимдердин жетишсиздиги. Өзгөчө айыл жергесинде көбүрөөк катталат эмеспи? Баргылары келбейт, же болбосо кандайдыр бир айлык акынын көбөйүшү менен мугалим болууну калагандар көбөйүп баштадыбы? Мында ушул тарапта биз чоң ийгиликке жетиштик деп ойлойм. Акыркы 4 жылдын ичинде 3000ден мугалим жетпейчү. 4 жыл мурун 3300. Быйыл бизде бүгүнкү күнгө 4600дөн ашык мугалим жетишпей атат. Бүгүнкү күнгө. Бул дагы так маалымат эмес. Себеби биз быйыл бүтүп аткан педагогика багытында окуучуларыбызды жогорку окуу жайын бөлүштүрдүк. Баардыгы жете элек айыл жергестерине. Келгенде мен ойлойм бул маселе чечилип атат. Эми буга эмне жөрөлгө болдук? Албетте 11-жылы мынакей айлык көбөйгөндө эле мугалимдер келе баштады. Бирок бүгүнкү күнү жок дегенде мугалим такыр ошол предмет мугалим өзү жок болсо жоктур, бирок сабак замена менен өтүп атат. Анан маселе бул айыл болуп атат. Сиз туура айттыңыз. Айылды бүтүп алганда мынакей чет тил мугалими жок айылда. Музыканын жок сааты кичинекей аз, физика жок, химия жок. Муну менен мынакей жергиликтүү бийлик менен иштеп атабыз. Ошо быйыл педагогика багытына ошо айыл өкмөттөр тыкыз иштеп сунуш кылса, ушул бала келет, ушул кыз келет деп туруп жиберсе, биз сөзсүз окутуп берет элек. Бул үч тарапта бир жумуш алып барыш керекпиз. Билим берүү министрлик, жергиликтүү бийлик, айыл өкмөтү менен иштеп чыксак, мынакей 2 жыл иштесе, ким билет, турмушун куруп кетип ар кандай болуп атат. Бирок бүгүнкү күндө ошо алыскы айылдарда сабактар бийик деңгээлде өтөт деп мен толук айта аларым. Анда Марат Жолдошбекович, бүгүн убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Алдыда 1-сентябрь билим күнүңүз менен сизди куттуктап кетели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде өзөктүү маселе программасы болду. Бүгүн биз 1-сентябрга карата даярдык, жаңы окуу жылынын башталышы тууралуу сөз кылдык. Бүгүнкү студиянын мейманы Билим берүү жана илим министрлигинин мектепке чейинки, мектеп жашындагы жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын башчысы Марат Усеналиев болду. Алато 24 каналдан алыстабаңыздар.